Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamlardan yaratuvчысы, çeksiz ilimden iyisi Allah Taalaga maqtoolor bolsun. Пайғамбарлардың султаны, аламның сыймығы, сүйікті пайғамбарыбыз Мұхаммад Мұстафаға Аллахтан салауат саламдар болсын. Учурда дүйнөгө көз караш, окуя кубулуштарга баа берүү маселеси толугу менен өзгөрдү. Логикалуулук жана ар бир ишке акыл эс менен талдоо жүргүзүү маанилүү орунду ээлеп турат. Өз доорунун, коомунун, учурдун талабын түшүнө албаган адам караңгы үйдө камалып жашагандай эле абалда. Мындай адам башкаларга дин, илим, билим жеткизем дегени курулай сөз. Адамдарга жеткире турган нерсеңди учурдун илимий жана маданий деңгээлине жараша коомдун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен айтуу зарыл. Алланын элчиси Мухаммад пайгамбардан ага Аллахтын салават саламдары болсун сөздөрү эмне үчүн таң каларлык тез кабыл алынып, башкаларга терең таасир тийгизген? Биринчиден, албетте, анын сөздөрү жараткандын өзүнөн келген вахий эле. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалам бул ааламдын жаралуу сырын, адамзаттын жаратылган максатын терең түшүнө билип, өз учурунун талаптарына, өз коомундагы адамдардын жагдайларына толук маани берип, өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен динди, илимди, билимди үйрөтүүнү, өз коому менен кандай иш алып барууну, маалыматты жеткирүү ыкмаларын эң мыкты билген. Ушундай ыкмаларды кутман сахабалар жана дагы кийинки доорлордо жашап өткөн пайгамбарыбыз алейхиссаламга мураскерлик кылган бардык улуу инсандар, чыйыр жол көргөзгөн көсөмдөр колдонушкан. Имам Газали, Имам Раббани, Руми сыяктуу чыгаандардын баары өз доорунун, учурдун талап жагдайларына түшүнүгүнө жараша үйрөтүү системасын колдонушкандыктан, алардын таасири, илимге кошкон салымдары бүгүнкү күнгө чейин адамзатка пайда алып келип, суктандырып турганы анык. Тарбия берүү, үйрөтүү, туура жолго үндөө бир чоң милдет болсо, аны өз дооруңа, коомуңа натыйжалуу жеткизе билүү дагы өзүнчө милдет. Биз айта турган акыйкат канчалык куттуу адамдарга зарыл болсо да, учурдун ой түшүнүгүнө, өзгөчөлүгүнө ылайык түшүндүрүлбөсө, анын башкаларга биз каалагандай таасир этиши күмөн. Динди, илимди, билимди үйрөтүүдө, жеткизүүдө бизге 14 кылымдан бери адамзатты суктандырып келе жаткан эң мыкты үлгү бар. Ал Азирети пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссалам. Аламдагы даанышмандар, окумуштуулар, ойчулдар ар дайымага пайгамбарыбыз алейхиссаламга таазим кылышып, сен биздин мактаныч сыймыгыбызсың деп айтып келишет. Алардын кээ бирин мисал келтирели. О Мухаммад, сени менен замандаш боло албай калганыма өкүнөм. Бисмарк. Азыр дүйнө Мухаммадка окшогон адамга муктаж болуп турат. Эгерде ал азыркы дүйнөнү жалгыз башкарганда, анда ал дүйнөнүн көйгөйлөрүн ийгиликтүү чечмек. Бул өз кезегинде дүйнөгө өтө жетишпей турган тынчтык менен бакытты алып келмек эле. Бернард Шоу. Ал адамзаттын тарыхындагы диний жана дүйнөлүк иштерде эң чоң ийгиликтерге жетишкен жалгыз инсан. Майкл Харт. Бүгүн дүйнө жүзүн силкинткендей кубат алып, бийик деңгээлге чыгуубуз үчүн пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүрүн, үлгүлүү жашоосун, өрнөктүү иштерин кайрадан дыкаттык менен окуп, изилдеп, анализдеп чыксак, шек күмөнсүз биз анын өздүгүн тарыхый феномен катары кайрадан өзүбүзгө ачабыз жана үлгү алабыз. Биз ааламга, адамзатка Алла Тааланын пайгамбары көрсөткөн жол менен гана пайда жеткире алаарыбыз талашсыз акыйкат.